Assalamualaikum, Karakol şahrının turgundары. Kutman günüңүздөр менен Кыргыз Республикасынын президенттик ордуна талапкер Адахан Кимсанбаевич менен кош келдиңиз, Адахан Кимсанбаевич. Assalamu alaikum, урматтуу агалар, эжелер, кош келдиңиздер. Жолугушууга биздин жолугушуу мындай болсун. Каракөл деген жолдун четиндеги биздин эң союздун мезгилинде дүркүрөгөн керемет шаар. Мен сиздер менен саламдашып коюп гана, себеп биздин көз караштарды, ойлорду сиздер телефондон көрүп атасыздар. Биринчи жолго чыккан күндөн беркинин баарын түз эфирден көрүп атсаңыздар керек. Ошон үчүн мен сиздер менен ассалому алейкум деп амандашып биринчиден, экинчиден кече жакында эле бүткөн парламенттик шайлоодо кандайдыр бир күч аракеттерге карабастан катуу колдоо көрсөтүп, бүтүн Кыргызстан партиясынын парламентке киришине себепчи болгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык айтып коюу максатында токтоп отурам. Биз сиздер менен дайым жолугушуп келгенбиз, жолугушуп жүргөнбүз, стадиондордо да жолугушуп келгенбиз. Ошондуктан бири-бирибиздин ой максатыбызды мен эмнен ойлоп атсам сиздер билесиздер. Сиздердин көкүрөгүңүздөрдү кандай маселелер болуп аткан болсо, аны биз жакшы билебиз. Биз чоочун адам эмеспиз, жанакы шайлоо мезгилинде гана жолуга калгандай. 365 күн болсо, ар бир күнүндө кабарлашып, жолугушуп жүргөн инсандарданбыз. Ошондуктан кенен дагы олтуруп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бар эле, бирок аба ырайы кескин түрдө бузулган атат. Ашуудан өтө кыйын. Мындан кийинки жолугушуубуз Токтогулдан дагы эл менен амандашып, саламдашып, алардын дагы 1-2 суроосуна жооп бергенче бир кыйла убакыт өтүп кетет. Күн кыска. Буюрса, ошол Токтогулдагы жолугушуу менен биздин Жалал Абад областындагы жолугушууларыбыз бүтөт. Ошо ары, ошо областты Баткен, Жалал Абад, мына ошол 3 област, бир шаардагы жолугушуулар аягына чыгат. Эртеңден баштап буюрса Чүй областы, андан Бишкек шаары, анан оюбуз да бар, Кудай буюрса жетишип калган болсок, дүйшөмбү күнү телетаймаш деген бар, андан кийин 6-сында дагы теледебат деген бар ушундай. Ушул нерселердин баарын эске алганда убакыт аябай аз калып атат. Ушуну эске алып, сиздер дагы бизге туура түшүнүү менен мамиле кыласыздар деген ойдобуз. Кандай дейсиздер? Рахмат чоң түшүнгөнүңүздөргө. Биздин ой максаттар мына колуңуздарда гезиттерди көрүп атам. Мен өзүм көрө элекмин ушу гезиттерди, сиздердин колуңуздарга тийиптир. Ошол жерде баары жазылган, айтылган, делген. Суроолор болсо мен жооп берейин, 1-2 суроого. Кандай дейсиздер? Туура болобу? Кимде суроо бар? Суроо болсо микрофон берет, айта бериңиздер. Же жазуу жүзүндө болсо бериңиздер. Саламатсызбы, Адахан Кимсанбаевич? Алейкум ассалам. Дүйшөмбү күнү теледебатты отасыз да? Телевизор көрсөтпөй. Бүттүгөнү билет чыгат, бүттүгүнөн сурап мага ишенбесең. Түшүнбөдүм. Телевизорго көрсөтпөйт да, санаричи. Санарип. Каракөлдө көрсөтпөйбү? Кой көрсөт. Эмнеге? Болду, чыкпайт вообще. 5 күн чыкпайт баштап. Анда ошол дүйшөмбү күнгө көрүлгөн даярдык болсо керек да. Мындай кылгыла. Атың ким? Нурсултан. Нурсултан мырза. Сиз мындай кылыңыз. Жаш экенсиз. Биз КТРдан көз каранды болбошубуз керек. Эч кимден көз каранды болбошубуз керек. Эгерде ошол күнү түздөн түз телетаймашты көрө албай калган болсоңуздар, мындай кылыңыздар. Эртеси күнү кайсы бир өзүңүздөр жакшы көргөн канал, YouTube каналдары болобу, башка болобу, ошону бассаңыздар, баарын ачык айтын көрөсүздөр. Эч кандай өзгөртүүсү, түзөтүүсү жок. Азыр эми технологиянын өскөн заманы, баштакыдай болуп КТРдан көз каранды болуп, КТРди жалдырап карап отуруп алышыбыз керек да. Мен таң калам, ушул Каракөл деген бул өндүрүшчүлөрдүн шаары да, энергетиктердин шаары да. Анан кантип санарып көрсөтпөйт, билбейм мен. Башта көрсөтчү беле? 2 күн болду көрсөтпөй калганына. Пятницадан баштап көрсөтпөй. Жума күнү кечеден баштап көрсөтпөй калыптыр. Мүмкүн бир нерселер болуп атса керек, дүйшөмбү күнгө чейин көрүнүп калар. Көрүнбөсө ошондой кылабыз. Саламатсызбы дейт, Каракөл шаарына кош келипсиз. Рахмат. Сиздин чындык издеп
sizdin çındık izdep özümdü jogottum, özümdü tabam dep жалгыз kaldım degen ушул oyçuldun sözü dep je жашоо принциптериңизби дейт. Тагдырыңызбы же жашоо принцибиңизби сизге бийиктик каалап дейт Каракөл шаары дейт. Бул жашоо принциби дагы турмушту түшүнүү дагы. Адам өзү менен болмоюнча эч качан өзүн бактылуу сезбейт. Адамдын жүрөгү эркин болуу керек. Бул деген сөз эч кимден эч качан көз каранды болбо деген сөз. Мына баарына жакканга аракет кыласыздар го. Натыйжада өзүңүз жоголуп кетесиз. Көрүнгөнгө жылмайып, көңүлүңүз жакпаган кишиге жагынып, ушундай болуп жашоонун өзү бул түрмө. Кандай дейсиздер? Мына азыр мугалимдер отурасыздарбы, башка мекеме ишканаларда иштегендер отурасыздарбы, жетекчиңиздер бир нерсени айтат, бирок ага сиздердин жүрөгүңүздөр жок деп жооп берет. Бирок барууга мажбурсуздар. Ар кандай себептер болот да. Анан бирөөлөр айтат, эжекелер бизди иштен айдап берет. Айдай албайт. Сиздерди айдап берип өзүнүн аялын алып келип иштетмек беле ал жерге. Айдай албайт. Жөн эле мындай адам баласынын психологиясы ушундай болот экен да. Коркок болуп калса, бирөө коркуп калган болсо, ошону өмүр бою коркута берет да. Бир-эки жолу эле коркпой коюңуз эле сизден алыстайт, калат. Мына энелер отурасыздар го. Тил алчак балаңарды аябай көп жумшайсыңар, базарга барганда ошол, мал караганда ошол, кийдиш жууганда ошол. Анан бир безери, бир газандалар бар да. Эч качан айтканыңды укпайт да. Ага сен ал барбы, жокпу, тамак иштиби, ичпедиби, эч көңүлүңүзгө келбейт да. Аман эле эптеп эле тирүү жүрсө болду алдыңызда. Кандай дейсиз? Баягы тил алган балаңызды эртеден кечке таң атканда тилиңизге ошол кирет, кечке ошол киргенче ошол. Ошону эле эзип иштете бересиңер. Ошондуктан баягы акылмандын айткан сөзү бекер эмес да. Баарына жагам деп өзүмдү жоготуп алдым дейт. Баарына жагынуунун кажети жок. Ишениңиз, билген киши сизди кандай турсаңыз, кандай жашоо принцибиңиз болсо, ошондой кабыл алсын. Кабыл албайбы? Чатагы жок. Аны менен достошпоңуз, туугандашпаңыз, кудалашпаңыз, күйөөгө чыкпаңыз, үйлөнбөңүз. Эч ким сизди кыйнап аткан жок. Өзүңүз ошого барып кабыл аласыз. Кээ бир адамдар бар, канчалык азап тартса ошончолук рахат алат. Биздин кыргыздар ошондойбуз. Аким келеби, мэр келеби, президент келеби, канчалык эзип турса ошончолук коркобуз. Эмне жумушуң бар, кандай талабың бар, кандай сурооң бар деп көзүңөрдү караган сайын чалкалайбыз. Тескери дүнүйө, тескери пенде ушундай. Ошондуктан адамдын жүрөгү эркин болуш үчүн бирөөгө жагынуунун кажети жок. Өзүңүздүн бараткан жолуңуз ак болсо, түз болсо, эч кимге зыяныңыз тийбесе, коомго жалаң пайда алып келип аткан болсоңуз, жагасызбы, жакпайсызбы, кете бер деген сөз ушул. Анан баарына жагам деп өзүмдү жоготтум деген сөз, анда сиздин жашооңуз жок деген сөз. Өзүмдү табам деп баарынан айрылдым деген сөз, бул билесизби, сизди ансыз деле жакшы көрбөйт экен ал. Себеп сизди жакшы көрсө, сизди адам катары кабыл алыш керек да, сиздин мүнөзүңүз менен, жаман жакшы жагыңыз бар да. Телегей тегиз эч ким жок да, баары эле пайгамбардай болуп туруп калбайт да. Кечке, эртеден кечке кулагыңыздын мээсин жеген менен колу көөр төгүлгөн уста болуп чыгышы мүмкүн. Кандай дейсиз? Кулагыңызга тынчтык бербеген аял болгону менен балдарыңызды керемет тарбиялап, багып, чоңойтуп аткан, өстүрүп аткан болушу мүмкүн. Жаман жагы менен жакшы жагын бирдей көрүш керек. Жакшы деп эле анан фанат болуп аркасынан нарын дарыясынан чөгүп кеткендей болуп чуркай бериштин кажети жок да. Жаман деп аны жерге киргизилбеш керек. Анын да керемет моундай жактары бар. Аны көрө билиш керек. Ушундай. Барбы суроодагы? Жокпу? Бул деген сөз телефонду тынымсыз көрүп атасыздар. Мен ар бир айткан сөзүмдү менден дагы көбүрөөк жакка чаттап алдыңыздар. Сурай турган эч нерсе жок. Ошондой эжекелер? Барбы? Я. Көрүп атасызбы таң атканча? Азамат. Жакып атабы? Жакпаган жер болсо айткыла. Бир суроо, микрофон берип коюңуз. Бериңиз, мына микрофон көтөрүп атат.
Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Біздің Каракөлге қош келіпсіз. Сізге мындай бір сұрады. Мынакей Қырғызстанда екі күшті лидер бар да, біреусі сіз, біреусі Садыр Нұрғожаевич. Мынакей біз дағы деле мына Қырғыз елі түшүнө біз. Екі лидер бірігіп атабы, же біріккен жоқ, же біріккісі келбей атабы. Өзіңіздердің личный мындай мнение қаздардан тышқары Қырғыз елі үшін біріксеңіздер болмақ. Бірігесіздер же бірікпейсіздер бе? Рахмат. Бұл бірінші енді сұрау, азыр екінші сұрау. Егерде сіз президент болып қалғандан кейін сіздің Садыр Нұрғожаевичқа позицияңыз қандай болады? Ошо кишиге жардам беріп, мындай бір бийликтен бутагын беріп кишини колдойсуз бу? Же колдобойсуз бу? А эгерде ушул эле вопростун экинчи тарабы. Садыр Нургожоевич келип калса бийликке, сизде колдоп бийликтин бир бутагын берсе, ушуну Кыргыз эл үчүн иштеп бер деп. Иштеп бересизби же оппозицияга кетесизби? Рахмат, жакшы суроо. Жакшы суроо. Биринчиси, биригесиңерби, бирикпейсиңерби дегенде. Мен өзүмдүн жеке кызыкчылыгым үчүн эч качан эч ким менен бириккен эмесмин, бирикпейм дагы. Адамды адам бириктирет. Эмне бириктирет? Идея бириктирет. Жалпы баалуулуктар биригет. Эмне үчүн бөлөк үйдө жашаган жигит менен кыз 18-ге чыгабы, 25-ке чыгабы, эмне үчүн биргелешип үй баш кошушат, үй курушат? Көз караштары, баалуулуктары бирдей болгондо. Бирдей болбосо экөө эки жакка кетет. Бул саясат. Садырды ушул жерде отурган Гүйарман болобу, башкасы болобу, мен коргогончолук кимиңер коргодуңар, көтөрүп эле колуңарды тургула. Эч ким жок. 120 депутаттын ичинен да бирөө чыккан эмес. Азыр эми биздин аң сезимибиз ушунчалык оодарылып калды. Биздин аң сезимди туура жолго салуу кыйыныраак Нарын дарыясын тескери агызганга караганда. Кыйын болуп калды да. Ушунчалык баягындай же түшүнбөстүк дейбизби, же пейлибиз ушундай болуп калгандан жараткан бизге бир аң сезим бербей атат дейбизби? Садыр менен бириге турган, же ажыраша турган бизде эмне бар? Эч нерсе жок. Тек гана мен Садырга айттым, кел, мыйзамга кир дедим мен, мыйзамга. Бул менин мыйзамым эмес. Бүтүндөй Кыргыз эли кабыл алган конституция. Кирбейм деди. Кирбесең өзүң менен өзүң бол деди. Эмне дешим керек? А эгер аксакал сиз эртең айтмаксыз биргелешип кетип бараткан болсо, Атахан Кимсанбаев, сизди биз сабаттуу, мыйзамды бекем кармаган киши катарында көрчү элек. Садырго тиги жакта жүрүп билбей калышы мүмкүн. Сиз кой айланайын, иним, отур мына жерге, конституция ушундай деп, эмне токтотуп койбодуң деген суроону бересиз да мага эртең көрсөгүн. Кандай дейсиз? Берилмек ушул суроо. 100% ишенем мен берилмек. Анан мен айтышым керек да, кой десем койбой койду, а койбосоң бирге болбой коюшуң керек. Мен айтып атам, Кыргыз конституциясынын кылдай кыйш айтпай кетмейинче, Кыргызстан эч качан өнүкпөйт дагы, өспөйт дагы, туруктуулук дагы, тынчтык дагы болбойт. А бу жигит келди дагы биринчи келген күндөн баштап конституцияны да аттап өттү, мыйзамдарды да аттап өттү. Кандай дейсиз? Муну бейбаштык деп коет. Бүгүн айтпайсыздар, түшүнөм. Жападан жалгыз мен айтып жүрүп көнүп калганмын. Geçi 17-ci yıl uşul жерге gelip soke bolboyt desem dağı men uruşkansыңар. Bolboyt eken ғой. Атамбаев болбойт 11-ci yıl айттым, dağı da uruştuңар stadionda. А кейін айттыңар бұл акмак екен деп. Ошондо ким тарапта болуп атат чындык? Мадумаров тарапта болуп атат. Эмнеге? Жалгыз айтасың. Калгандардын баары сага каршы чыгат. А ошону көзүбүз менен көргөндөн кийин Мадумаров жалгыз калат дагы, калганы кыйын болуп чыгат. Мен түшүнбөй койдум. Көп нерсеге акылым жетет, бирок мен өз элимдин аң сезимине түшүнбөй койдум. Кече эле тордун ар жагына жатканда эмне үчүн сурап койбодуңар? Силер менден дагы сураган жоксуздар го. Мен 2 ай башта келип кеттим ошо Каракөлгө. Кайдан чыга калды эле эми? Кеттик эле кеттик. А кече кайда эле анда? Кандай дейсиз аксакал, туурабы? Эгерде
Мен президент болып қалсам, айтасыз, аға бір қызмат бересіз деп. Мен кишinin кишилигине карабайм, колунан эмне келет ошого карайм. Ал 70-тегі ақсақал болса дағы, 80-дегі байбиче болса дағы, қолынан келіп тұрған жұмышы болған болса мен берем, маға жашы ешқандай айырмасы жоқ. Мені жақсы көрет, жаман көрет деген сезімді мен бір отолы көміп салам. Мені жаман көрсө, мен анымен құдалашып отқан жоқпын. Бирок қолынан көрі төгілген адис болған болса, мамлекеттің елдің келешегі үшін іштесін. Мен ушунчалык жақсы көріп тұрсам дағы, қылдай қишайса мыйзамдан. Ошол жерден қолынан чабыш керек да, жазасын қолына карматыш керек. Ошон үчүн Мадумаровдун девизи эмне? Ыйман, мыйзам, тазалык. Бүттү. Ушул үчөөүнө жооп бер, ким болсоң ошол бол иштейсиң. Үчөөүнө жооп бербейсиң, ким болсоң ошол бол менин жанымда турбайсың. Кандай принцип? Азыр могул берген суроо сыяктуу да, өзүмдү табам деп баарын жоготтум деген. Мен өзүмдү издейм, аксакалдар. Ağalar, men özüme özüm жаққым келет дағы, ошол жасап атқан ишиңде қалдайған қол чаап тұрса, 6-7 киши, 15-20 кишinin ырылдағаны мага түк таасир етпейді. Мен популярдуулук үчүн иштебейм. Мен артист эмесмин да. Баарына жага тургандай. Же күйөөгө чыга турган кыз эмесмин. Жакпайсың эч качан. Канча балаңыз бар аксакал? Сіздің 5-5-өө, Құдай құтты қылсын. Қараңыз, базарға барып келсеңіз, 3-өүнө жағасыз, 2-өө сізді тескері қарап басып кетеді тағырға. Қандай дейсіз? Сіз 1-өүнө сіз ботинка алып келдіңіз, 2-шісіне көйнек алып бердіңіз, 3-шісіне қалпақ алып бердіңіз. Бүттү. Бұға емнің үшін ботинке маға қалпақ деп қиқырау сізге? Дейді. Балдарға алып келгенден кейін жоқ дегенде маға да бір нәрсе ала келбейсің, жоқ дегенде жеңем қишайып кетеді. Жақпайсың, пенде айланайын, әрекет қылба, еш қачан жақпайсың. Құлшылықтан құтқарып алып шыққан пайғамбарлар да жаққан емес елге. Көзі соқыр болып, көзі көрбей қалған кишinin көзін көрсетіп қойған Иса алейхиссаламдағы жаққан емес пенделер. Шон үшін барына жаған деп әрекет қылған, өміріңіз бекер өтіп кетеді. Ал келіп қалса, іштешесіз деген сұрауды бердіңіз. Мен іштешпейм. Мен бийликтин қолу емесмін. Меніменен іштеш деп чақырған Бакиев та болды. Ақаев та менімен іштеш деп чақырған. Атамбаев керемет сунуштарды берді. Сооронбай Жээнбеков та керемет сунуштарды берді. Мен бирөөнө да бір қадам басып барып қойған жоқмын. Эмне үчүн? Себеп булардын бараткан жолунун туура эмес экендигин көрүп туруп кантип барам мен. Аларга жасап коюп башка жакка кетип калат экен, мен кайда кеттим? Каракөл шаарына кош келиңиз дейт. Каракөл шаары сизди башынан колдоп келген. Биз мындан арада колдойбуз. Сиз тазасыз, ишиңизге ийгилик, ак жол дейт. Рахмат. Барбы дагы суроо? Бериңиз, могу жигитке бергиле микрофон. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Исламович. Ой, экинчи жолу учурашып атасың сен. Алмазбек Атамбаев өзү айтпады, аймен Сооронбай Жээнбековду анмен ресурс кылып отургуздун бийинге депчи. Анын көбүнчө бийлик күчкө салып колдотуп койду, аны эч ким колдобойт болчу. Мен оюм боюнча да. Туурабы, туура эмеспи сиздин оюңуз боюнча? Колдойт беле, колдобойт беле? Эми 3 жылдан кийин кайра менден сурайсың, байланайын эле. Мен ошондо келип кайра айттым го, муну 3%дык даремети менен кайда алып баратасыңар деп мен силерден сурадым го. Жок, Атамбаев жарайт деди деп шайладыңар го. Анан кайра менден сурайсыңар 3 жыл өткөндөн кийин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизге суроо берем. Сиз чындыкты кайма жүрөсүз. Эми азыр мындай карасак бир тараптуу болот да. Телевидение, мисалы үчүн ошо кетер, элдер, мисалы үчүн жандай эмелер чыкты, азыр фейктер, жандай мен ойлоп коюп жасалма депчи. Аябай сизди каралаган сөздөрдү айтканда угуп чыда албайсың да. Жана Бакай деген мен ойлойм, Алташевдин атаман деген киши дейт ошо. Ошондой сүйлөгөн сөздөрдү аякта адам колдоп да, биз элдер ошону колдоп отурат да. Таң калам да, мен кече эле Каракөл шаар суундары мына кече эле шайлоо өттүм да. Туурабы?
берет. Мисалы эсемиз делип отурат, эч кандай коркпойм да. Болуп көргөндөй акча таратуу болду. Туурабы? Болдубу? Болду. Ошол эле биримдик мекенин Кыргызстан деп жүргөндөр бүгүн кайка болуп кетти. Садыр жабыр болуп кетти. Мына бизде эң жакшы иштеген адамдар токтол кесип иштейт. Сиз жакшы билесиз. Ошолордун көбү бири коркуп атат да. Иштен айдап атат. Коркушат, иштен алып коет депчи. Ушуну токтотпойлу туугандар. Мен сөзгө жана карапайым калдым, жана таксисмин эле, жырамасынан каттан эле, ачык эле да. Баат сүрөттөн жыйып алып, эл жүргүзсө эшек жүргүзүп болуп атат да. Мына мыйзамды билиш керек да, чынында. Кандай жолго келип атат. Болот деп. Кечээ ошкоп мен баягы районда ал неме болот, элдер мындай ушундай заман болуп калып, калпка иштенген заман болуп калды да. Мен деле жерде отуруп бир интернет ачып алып мындай шоу кылсам, жеңил турам болуп калды да. Ого эл болуп калды. Акыйкатты билбей атабыз да. Коркут, коркутчу. Анан ош бардым да, райондун айтып атат, тамады деп. Мен ойлойм, 2 миллиарддан акча ага бир 2 сом бергендер болуш керек. Мен ошто жүргөм да. Ошонун жанында жүргөн балдар азыр башка жакка чыгып жүрөт. Туугандар, кечээ мына ушуну айтам деп калдым. Биздин улуттук коопсуздуктун төрагасы эсемде отурган киши экс. Мына деңгээлин караңыздар. Кечээ эмне деп интервью берди? Ким? Канчыбек Ташиев. Не деди? Эме дейт? Силер 5000 адам топтоңар дейт. Мен миллион адам менен силерди угуп болдум дейт. Ушул эми деңгээлибиз биздин. Укту. Деңгээлибиз биз ушундай. Ал абырт биздин коопсуздук карай турган киши. Саясатка аралашпаш керек. Мейли досу болобу, атасы болобу аралашпаш керек. Ачык айтыш керек. Качанча коркуп жүрөбүз, туугандар. Ал мына таксилерден даже коркушат. Оогул мен эмне коркосуңар деп. Чын коркушат деп. О, өкөм сен чайлайсың о. Рахмат. Атыңыз ким? Сүйүтбек. Рахмат. Суроо катарында дагы пикир катарында болду. Менин жанагы айткан сөзүмдү эле уландырдыңыз. Эми Ташиевдин ошондой деп айтып отурганы бул аябай дүйнөгө маскара бул. Абдан дүйнөгө маскара бул. Могу жерде күлүп кол чаап коюп отура бергенибиз менен айланайын кыргызым, садагаларым, чет өлкөлөр бар. Анан айтат, айла бар карындашым, айла бар, айла көп. Көп айла. Айрыкча аял кишиде амал көп. Кандай айла жок? Айла көп. Ошол айланы колдонууга каалоо керек. Эгер алдайм десеңер, юкмуш эле алдап эле өтүп кетесиңер го. Байкабай деле каласың кайсы жерден алдап кеткенин. Анан кантип эле ошол мэрди алдай албай каласыңар же ошол пестин, рестин директорлорун алдай албай каласыңар. Мен түшүнбөйм ушундай. Бул деген өтө чоң жапайычылык. Эми караңыз. Мындай деңгээлге кыргыз өлкөсү түшкөн эмес. Ошон үчүн Путин эмне деди? Шехарда постоянный. Это беда кыргызского народа деди. Бул кыргыз элинин башына түшкөн бир балия деди. Муну абдан туура айттыңыз, Сүйүтбек мырза. Кечээ биримдик мекеним Кыргызстан деп жүргөндөрдүн баары Жапаров деп кыйкырып жүрөт. Эмнеге? Себеп баарынын тамыры бир. Анан калп эле момундай болуп сүрөткө түшүп коюп туруп эле жармаштыра койсо эле карап туруп эле, ай нанайын. Бирөөлөр айтат, атасын жоготtu. Атасын жоготпогон ким бар ошол жерде айткыла? Энесин жоготпогон ким бар? Атасы да энеси да 50-ге чыкпай, 60-га чыкпай кеткендер бар. 90-га чыкканча кармап отуруп анан как кыласыңарбы деп коет илгери бизде. Ким бар ке жоготпогон айланайын? Бул не деген бул? Мен түшүнбөйм. Тобуга келтирдим, бир сөз айтайын дедим эле, азыр болбой калат. Экинчиден, коркпогула деп атасыңар. Мен кечээ бир жерде сүйлөп отуруп айтып бердим да, мына Корней Чуковский менен тиги Михалковдун чыгармаларын окусаңыздар бала кезде. Таракан жөнүндөгүн окудуңар беле? Я. Балдар, азыркы жаштардан сурабайм, мен улуулардан сурайынчы. Бактыңызда окудуңуз беле? Мына Таракан деген бир чыгармасы бар эле да. Ошол бегемотторду, арстандарды, жолборстордун баарын коркутуп, пил титиреп, тер агып атат да айланайын. Эмнеге? Жолду тосуп, сууга өткөрбөй, таракан туруп алыптыр бөйрөгүн таянып. Айланайын, кыргыз. Манастын урпак эмиш. Катылгандын катыгын колго берген кыргыз бизде бырдайт күндө. Сүйүтбек туурабы? Ушинтип бырдайт да. Катылганын катыгын эмес айланайын. Карап чүчкүрүп койсо учук чыккан кыргыз болдум го.
Korkoksun go, can, düğünün, emne olup kaldı? Nege mınça jardı aldık? Oşol tarakandı uçup gelip bir tarancı çokup jep koydu ile bari katkırıp gülüp rahatlanmadı. Mına oşu bizim Karaköl'de dağı bir tarakan vardı. Amına жерде oturasın sizler. Korkup titrep sözsüz biröv geliş gerek dağı, anı çok kılıp koyuş gerek. Birimdik joktuktun kesepedi oşol. Ынтымактыктын жоктугу kesepedi. Azır Süyitbek Mırza moğonday kılıp oturup, tenk tuşlarından birösü jarım oturup altırıp, biröwge aytat Süyitbek uşuntep süylödü. Pes bolup kaldık da Kuday saklasın aylanayın. Şunday jaman. Nege sağa jamandık jetkiriş üçün oşontup aytat керектүү kişilerге. Süyitbek mıntdi, balançı tigintdi. Tora başında aytabı. Sırttan gelbeyt de düşman, içibizde var. Kurtlar var, uşu mite kurttay jep keletkan. Oşonçun de aksakal sura bergende işteşesin bi dep sura beret da men uşunday kıynap жиберишет. Atambayevga barıp jardam berseň bolboyt bele degen akılmandar çıktı. Emnesine jardam bereyim? Talkalaşkabı. Sooronbayga barıp kömöktöşseň bolboybu deyip. Emnege jardam bereyim? Uğurdaşkangabı. Oylonboylu kırgızlar. Nege jardam berişimiz gerek biz? Başka mesele biz kezinde uşul Kambarat ekini başlaganda gelip geçe joluktuk biz. Akbaralı Kabayev degen Kırgız el bağıtırı var. Ges kuruçu. Vысотник. Uşu kişi kömök berbeyispi, jardamdaşpayıspi dedi. Men töregalem geldik, kolubuzdan gelgen kömögübüzdü berdik, jardamыбызды berdik. Oşol Akbaralı Kabayev Mırzaga çınıgı eldik deputat dep uşu kişini aytsa bolot. Oşol Taşkömür deybi, Karaköl deybi, Toktogul deybi, Narın Ges desele uşu kişi jata kalçı öyle deputat boldu. Azır kanda var mı uşunday kişiler? Yok. Biz uşu Kambarat ekinin 1. agregatını başlap, 2. agregat 11. yılı bütüş keregeler. 2 yıldan keyin 2. agregatı bütüş keregeler. Bu gezgece Kambarat eki toluğu menen bütüp, Kambarat'a bir başlalışı keregeler. Biz buraya gesinin iştep atkan Kırgızlar kol kat жазып, oşol buraya gesdegi iştep atkan Kırgız jigitlerdi, kızlardı uşu жерге çakırıp uşu жерге alıp kelgenmiz. Özümüz kötörөbүz degenmiz. Biz Kambarat ekinin kuruluşundan bir kişiden, bir өлködөн bir tıyın algan emespиz. İştese bolot eken. Bolot. Azırda energetikler kayrılıp atat. Uşul Kambarat ekini özümüz ile kurup koyat elek. Emnege uşunday kılıp atat biйлик дейт. Sen Fransuzlardı alıp keltir, Fransuzlar kurat demiş. Alardın aylığı Kırgızlardın aylığından 200 есе jogorу aylanayınlar. Biz 1 milyon dolarga bitire turgan işte alar 20 milyonga bitirip atat. Geçirip koygular. Biz içken su 1 litri 50 so'm tursa, alarınız 3 dolarlık sulardı götürüp gelip içip atat. Bunun barın kim töleyt? Menin baldarım, menin neverelerim töleyt aylanayınlar. Nege uşuğa akılыбыз жетпей atat? 11. klasты бүтüp atabız. Üniversitet men akademiyadan söýe kırgıtsaň barıp oşo akademiyanın bütkönün başına tiýet. Nege akılыбыз jönököy nersege жетпей atat? Men prezidentlik kılayın dep baratkan jokmун. Men uşul kagılayın kalkımdın gözün açar bekenmen dep. Uşularga bir nerseni түшүндүрө alat boldum beken dep. Kıska ömürde jok degende bir özüңdün adam ekendigini түшүндүрө alat bekenmen dep baratam. Oygonça aylanayın, turçu, öböktөböçü, жалдырабачы, biröөнүн kolun karabачы, görüngöndөн barıp akça surabачы, görüngöndön barıp jeme ugup kayra kaytıp gelbечи şılkıyıp. Karaganlar başka jak, akça gerek bolganda Rossiyany esteysiňer dep şapalak menen bir çaptı, zımkıygan boydan kayra kaytıştı. Savatsızlar. Ne degen өлkө olduk biz? Uşunun barının başatı kayda turat, özübüzdün kolubuzda turat. Emnege? Merden korkom, direklerden korkom, körüngöndü şaylaysınlar barıp. Eki jerde eki kança bolot dese 7 degenlerdi şaylap kelet abız. Emnege? Karaköldük eken. Bizdin urudan eken, aylanayın, çirip baratabız ko, jogolup baratabız ko, toktoboylu bu kırgız. Jemen tuura emes ayttım, ayttılar. A tuura bolsa ошонун жыйынтык чыгарышыбыз керек bu. Tuura dep koyup эле эртеси күнү билгенибизди кылабыз кайра. Kana geçe ошол биримдик деп жүгүрүп жүргөндөрдүн алган акчасы калдыбы, барбы? Же Каракөлдө өнүп туруп фондун түздүңөр баны менен. Же мекеним Кыргызстандын акчасы калдыбы? 2 сааттык кызыкчылык экен го. Кийинки шайлоого чейин кайра отура берет экенбиз го.
Мага менде жүргөн, көптөгөн жылдар бою жүргөн балдар да, кыздар да айтышат да. Сиз ушуну айтып коюп эле жаман көрүнөсүз дейт да. Мени жаман көрсөңөр да ушуну айтам. Мен жагынан деп жагымдуу сөз айтпайм. Себеп бул ачуу чындык. Менин сөздөрүм Кудай кааласа 20-30 жылдан кийин коңгуроо болуп кагылат. Аттың болот ошол мезгилде. Абайдын сөздөрү да, Токтогулдун сөздөрү да, Калыгулдун сөздөрү да өздөрү өтүп кеткенден нечен жылдан кийин кагылган. Биз бүгүнкү күндүн кызыкчылыгы деп өрмөлөп барып жугунду ичип жашагым келбейт мен. Мен тике туруп, жакшысы аз болсо да саз өмүр сүрүп өткüm келет. Bir чара жугунду ичкенден көрө, bir кашык жакчынакай таза тамакты жеп, ошонун лаззатын сезип өтүп кеткениң артык эмеспи? Кандай дейсиздер? Туура болсо анда ушул жолго түшөлү. Ушул жол менен баралы. Жетишет эми. Токтотолу, айланайындар. Токтотолу. Ушуну менен сөзүбүздү аяктайлыбы? Суроо жокпу? Bir суроо ошону менен аяктайбыз. Мол жигит дагы көтөрүп калды эле, сиз менен аяктайбыз, аял киши менен аяктайбыз. Адахан мырза, мындай да, мен сиздин сөзүңүздү угуп турчу, сиз целый философия сөйлөйсүз да. Эми философияга түшүнгөн адам бар, түшүнбөйт. Сиздин сөзүңүзгө түшүнүш өтө кыйын, көп адамдар түшүнө бербейт буга. Много улуу окумуштуу Архимед айткан: "Покажи мне точку опоры земли, я переверну весь земной шар". Эми ошол бизге точкасын айтыңызчы, ошо кандай болуп ошо биз деңгээлибизди көтөрөбүз? Деги кыргыздар ким биз? Биз каяктан тарыйбыз эми өзүбүздү? Жок, ошолга чейин сиз бизге айтып жүрө берип, бул дүйнөдөн кетип калабызбы баардыгыбыз? Тезирээк мындай жылыш болобу, прогресс болобу, мындай кандай кылыш керек ошон үчүн? Эми ар бир адам өзүн кара дейт. Эми ошого жана Архимед айткандай бир точканы көрүңүзчү, ошону тез перевод баарын айландырып жиберели. Рахмат. Ошол Архимед айтканды мындай дейт да: "Дайте мне точку опоры", дейт, "я переверну землю", дейт. Экинчи бир акылман айтыптыр. Токтотуп койгулачы жерди, мен түшүп кетким келип атат депчи. "Остановите землю, я хочу сойти", дейт. Караңыз. Эң жөнөкөй нерсе айттым, атыңызды айтпай калдыңыз да тилекке каршы. Акылбек мырза. Эң жөнөкөй нерсе айтып атам. Бул жерде философия жок. Муну жерин тазалайлы деп атам. Буга эч философиянын кереги жок. Бирөө акча берсе алба деп атам. Өзүңдүн жүрөгүң менен танда деп атам. Ким кайсыл жакка сүйрөсө ошол жакка баспа деп атам. Бул философия эмес. Бул математикалык теңдеме эмес. Бул теорема эмес. Жөнөкөй эле кыргыздын тили. Арам тамак ичпе. Жетелеме болбо, оома болбо. Кандай кааласаң дагы өз эркиң менен жаша. Жүрөгүңдү тыңда деп атам мен. Бул несі философия? Эми ушундай мен бир гана жолду көрсөткүм келет. Келгиле. Таза жол менен басалы деп атам. Таза жол менен басалы. Бул философия эмес. Бул принцип. Бирөөнү ушактаба, бирөөгө жамандык кылба, түп-түз жол менен кет деп атам. Ошого бара албай атабыз да, тилекке каршы. Жигит, мен суранат элем да, өтө өтүнөт элем. Бирөөнүн көңүлүн калтырганда жүрөк тилинет да. Берчи. Микрофон берилген. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кыш келипсиз биздин шаарга. Кыш баптысыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Негизичи азыркы убакта бир сөз бар да, кедей мамлекеттин эли саясатчы, бай мамлекеттин эли саякатчы дейт. Дүйнөлүк лидерлерди карасак, кылычты самурай да келет, Хидоеши окуган чыгарсыз. Ошол жерде Хидоеши самурай бир кедей дыйкандын үй бүлөсүнөн чыгат дагы дүйнөлүк лидерге айланат да, көтөрүлүп отуруп самурай болот, эң бийик чинди алат, көтөрүлөт дагы самурай болуп, самурай болгондо мындайча айтканда башчы болуп бийик деңгээлге жетишет. Бир гана кичинекей карапайым адам үйүнөн чоңойгон инсан. Снелман бар. Финдерди өнүктүргөн Снелманды билесиз. Снелмандагы кийин баягы Россиянын туткунунда болушат булар, Сингапурдун туткунунда болушат, ошентип отуруп Снелман чыгат. Бир инсандын артынан элдер ээрчип кетет бардыгы да. Менин суроом мындай.
ушунга окшогон инсандарды элдер ээрчип, элдер коштоп кетип атат да. Бизде кыргыз элинде ушундай инсаныбыз барбы? Кантип ээрчийбиз жана кайсыл инсанды ушул инсан деп айта алат элеңиз? Рахмат. Финдерди да жөн коелу, калган япондорду да жөн коелу. 2 жашында жетим калган Исхак Разаков деген чыккан. 2 жашында энесинен, 7 жашында атасынан жетим калган. Бүтүндөй Кыргызстанды дүңгүрөтүп көтөрүп, аркасынан элдерди ээрчитип алган. Бар болгон. Мен сизге бир мисал келтирем, кыска айтканга аракет кылам. Анда дагы Акылбек мырза айтышы мүмкүн да түшүнбөй калды деп. Айланайын, убактым жок түшүндүрүп айтып отурган. Ушул телефонду карап туруп эле ачык калыс маалымат деген сайтты бассаңыз менен 200 сааттан ашык сүйлөгөн сөздөрүм бар. Карап койгулачы. Мен жазбай атам, эмнеге жазбайсыз дейт. Себеп кыргыз зеригет, окубайт дейт. Мен сүйлөп берейин, ошондо дагы туура көрсө угат. Ошону угуп баратып уктап кетиши да мүмкүн. Я, угасыз. Сиз угасыз, сиз Советтер Союзунда тарбия алгансыз. Сиз китеп окуп чоңойгансыз. Азыр жаштар окубайт. Иса алейхиссалам, Иса пайгамбар дал ошол сес берген суроону берди пайгамбарга. Иса дейт, сен Аллахтын элчиси болсоң, сен каалаганыңды жасай алсаң, эмне үчүн элге барып кайра-кайра айтып кыйналып атасың дейт. Аллахка айтпайсыңбы дейт. Элдин баары бурулуп, мына 12 сенин хабарилер деп коет, окуучуларыңдай болуп, аркаңдан ээрчип калбайбы? Элдин баарын ээрчитип койбойбу? Аллах колунан келет го дейт да. Десе, Иса алейхиссалам жооп берип атат. Bir uç buğday aldı da ırgıtıp kayda düştü dedi, taşka düştü dedi. Ekincisini ırgıtıp kayda kumga düştü, üçüncüsünün borpon жерге düştü dedi. Elge kayrılıp ayttı. Menin sözüm uşul buğday dedi. Taşka düşkön jer, kumga kuyup, hiç kanday paydası yok, öspeyt dedi. Kumga düşkön jer ösüp çıgat, bирок күндүн ыстыгына чыдабастан буурап калат, түшүм бербейт dedi. Борпон жерге чыккан жер чыгат, түшүм берет dedi. Menin sözüm uşul buğday, a jer sizlerдің көкірегіңер dedi. Көйдөнүңөр dedi. Көйдөнүң қатып қалған болса, менин сөзім таасир кылбайт dedi. Егер көйдөнүң аяққа бияққа болып, одарылып тұрған болса, жанагы кум жерге чыккандай болып, мени көргөндө мен сүйлөп турганда ишенесиңер дейт. Мен кеткенден кийин ишенимиңерден кайтасыңар дейт. Ошон үчүн куурап калат дейт. Амын ол борпоң жерге түшкөн, бұл силердин ошол көкүрөгүңөр канчалык сөз укканды билсеңер, ошол сөздү түшүнсөңөр, ошол түшүм болуп чыгат dedi. Түшүндүңүзбү мен айтканды? Акынбек мырза философия эмеспи, түшүнүктүү белеби? Түшүнүктүү. Демек, сүйлөп аткан киши түшүндүрүштө маселе эмес экен, сөздү уккан кишиде маселе экен. Уга билиш керек экен. Укканды түшүнүш керек экен. Biz düşündün dese ova деп атабыз да, түшүрүүнүн 4 баскычы бар экен. Биринчиси угуш керек экен. Экинчиси укканды түшүнүш керек экен. Үчүнчүсү угуп түшүнүп ошого ишениш керек экен. Төртүнчүсү угуп түшүнүп ишенип ошого амал кылыш керек экен. Ошондой болуш керек экен. А биз кыргыздар уктуңбу десем башты ийкеп коебуз. Уккан жок. Ал уккан жок. Мен ушундай мисал келтирдим да, токту күч десең качат го. Үйгө кирип кетсең кайра келе берет очоктун башына. Ал да угуп атпайбы? Укту, түшүндү, качты. Бирок ишенген жок, ага амал кылган жок. Итти дагы жакындыгында чип десең кетет. Карап турат дагы үйгө кирип кетсең кайра келет. Мына айырмачылык ушунда болот. Адам алардан айырмаланып, bir жол айтканда ошол жерге кайра кайтпаш керек экен. Мен 30 жылдан бери айтып келатам. Арам тамак алба, акча менен шайлаба, добушуңду сатпа, балдарыңдын, кыздарыңдын, неберелериңдин келечегин, өлкөңдү кошуп сатпа деп атам, сатып эле атам. Муну эжекеге убада бергенбиз, акыркысы сизде болот деп келиңиз. Айтып бериңиз, микрофон беришет балдар. Бергиле. Саламатсызбы, Атакам Санбаевич. Каракөлдөр, саламатсыздарбы. Мен Акулова Наргиза Каскад топтонгасына бухгалтер болуп иштейм.
Чындыгында Каскад баардыгы беримдикти шайлашты, коркушту, может ичинен башканы шайлагандар. Мэрия баардыгы мекенин Кыргызстанды шайлашты. Мен үйүмө 5 жолу колдоп келишти. Бизден Ильяс Марсович колдоп коңуздар деп. Мен мэрге каршы чыккан жокмун. Мен мекенин Кыргызстанга каршы чыктым, биримдикке каршы чыктым, Кыргызстанга каршы чыктым. 3 партияга каршы чыгып жетекчилик менен да урушуп кеттим. Иштен кет дегенче барды. Өзүмдүн главный бухгалтерим. Мен кетпейм, силер кетесиңер дедим. Анан 5 октябрда 50% премиум чогулуш менен эң аркы начар, дисциплинасы жок, жаман бухгалтер деп собрание салып кыркышты. Мен андан эчтеке болбойт. Мен ыйладым. Менин эле жанымда жүргөндөр сатылган ыйладым. Менин эле кошуналарым сатылган ыйладым да. Орустарга кошулабыз дейт. Биз Россия менен жашап бактылуу жашаганбыз дейт. Россия менен биз 15 республика, Советский Союзда жашаганбыз да, туурабы? Кантип орустарга кошулабыз дейсиз? Өзүнүн эгемендүү тилибиз бар. Жер жүзүндө 10 миңден ашык мен титирип атам, азыр улут бар. Ошол 2 миңдей эле улуттун өзүнүн тили, эгемендүүлүгү бар. Кантип орустарга кошулабыз дейсиңер? Мен ошондо жан дүйнөм ушунчалык жабыркап ыйладым. Мен премиямды ыйлабайм эч качан. Мен дайыма оппозициядамын. Өмүр бою премиям кыркыла берсин дейм. Тапкан акчам жакшылыкка, балдарымдын окуусуна, ошолордун ден соолугуна жумшалсын дейм. Мен урдабайм да, болбосо жакшы иштештим. Эң чоң бакыйга складтын бухгалтеримин, теплосетьтин бухгалтеримин, заправканын бухгалтеримин. Жесем мага жарашат эле да. Бирок мен өзүмдүн башка дагы булактарым бар, башка акыл менен иштеп тапкан проектлерди иштейм да. Айтайын дегеним, ушул 2011-жылга чейин түшүнбөй эле ак жолго кирдик. Бүт Каскадтын баарын ак жолго киргизди. Андан кийин баарын СДПК киргизди. 2011-жылы ушул жерге Атамбаев келгенде 3 суроо бердим да. Эгер ушул менин бизди айдап келишти, андайчы Каскадтын баарын институтта окуган студенттердин баарын айдап келишти. Эгер мен суроомо жооп берсем, мен бекер иштенге даярмын дедим да ушул адамга. Бирок мен суроомо жооп берген жок. Оңой эле элементарный суроолорго жооп берди. Неге телехранитель менен жүрөсүз? Неге тигиндей деп. Мен кагазымды окуп, бирок жооп бербей койду. Ошондо бүт дебатты көрдүм. 16 дебатты. 16 талапкердин президенттиги. Анан мен ошондо Темирбек Асанбеков тандап алгам да, чындыгында. Анан азыр 2020 3 партияга каршы чыктым. Кайсы партия шайласаңар да 3 партияны шайлап алат. Азыр сизге суроо мындай да. Кумтөр бул пройденный этап деп ойлойм да. Негизи эле бул популизм деп, бул менин жеке акылым, аң сезим. Ошо 45 жашка чыккандагы акыл сезим менен кумтөрдү биз карабай эле койсок болот да. Бул Аскар Акаевны туура саткан болуш керек. Ал баары бир илимий мындай башка ошол чет мамлекеттеги инвесторлор менен миң күчтүү юристтерге да утулабыз деген оюм бар да ошондой. Муну Садыр Жапаров түрмөдө отурганда адам катары мен да анын ден соолугун, өмүрүн тилегем. Бардык кыргыз негизи биз боорукер адамбыз да. Ошол эле Ташиев ковид менен ооруп калганда мен анын да өмүрүн тиледим, башкаларга кошуп. Анткени ал баарыбыз биз кыргыз элбиз. Бирок мен алардын жүргүзгөн саясатын колдобойм негизи. Азыр сизден сурайын деген жообум, Кыргызстан уурдалган мамлекетке кирет. Чындыгында биз арабтардан да бай жашасак болмок да негизи. Бизде суу таза. Мен ушунчалык баймын дейм да, биздин унитаздан таза суу чыгып атканда биз абдан байбыз. Суу жок канча мамлекеттер бар негизи. Азыр Адил Сегизбаев көтөрүп атат го жанагы эме мененчи жетин тонну болгон 2 миллиардтык эле ошо Кытайга карызыбызды ошол жетин тонну эле жапканы турат. Ал 100 миллиардтык деп. Ошол канчалык чындыгы бар. Мен ишенип атам да ошол адамга. Анткени биздин тоокендерибиз бар, абдан бай мамлекетпиз. Суу бай мамлекет. Түшүндүм. Рахмат. Ошол акчаңызды кыркып атса дагы өзүңүздүкүн бербей туруктуу болуп келгениңиз үчүн рахмат. Мен көптөгөн жерде айтам. Кыргызстанды Кыргызстан кылып сактап турган бир жараткан Аллахтын өзү, экинчиси ушул аялдар депчи. Эркектерге ишенген кезиңде бүттүң бул өлкөдө. Сиз бар болуңуз. Мына көрдүңүзбү, чыканактай болгон кыз экенсиз. Ушул сиздин тегерегиңизде айланган сыяктуу болуп турат ушул Каракөл. Эч качан өзүңүздүкүн бербеңиз. Себеп чындык сиз тарапта. Кумтөр боюнча эми бул бүтпөгөн эпопея. Бир жигит айтты го ошол кереги жок эми бизге ал жерде эч нерсе калган жок деп.
Эч нерсе калбаса ал жерде канадалыктар картошка эгип атабы деп Рахман Разыков айтты. Ал жерде дагы көп алтын бар. Кумтөрдө бул бир. Жетимтөө боюнча. Жетимтоодун маселесин биринчи көтөрүп чыккан Ишенбай Кадырбеков. Бирок ал кишинин айтканын биз укпайт экенбиз да. Көтөрүп ар бир ийне жибине чейин түшүндүрүп айтып берди. Жетимтоо деген эмне? Ал жерде канча миллиард тонна темир бар, аны бүгүнкү баасы, базар баасы канча экенин Кадырбеков айтып берди. А саясатчылар аны кайталашат. Ошонун сөзүнө ишенип атам дегениңизде, ал сөз чындык. Ал союздун мезгилинде изилденген кен байлык. Кумтөргө караганда дагы 2 эсе 3 эсе көбүрөөк байлык жаткан жер. Бул Нарын областынын Нарын районунда жайгашкан. Андан кийинки Сандык деген жер бар. Бизде аябагандай көп кен байлык бар. Сиз айтып аткандай арабтардай жашасак болот дейт. Бирок арабтардай жашаш үчүн көкүрөгүбүз, жүрөгүбүз дагы араб болуш керек. Алардын кийимин гана тартып албастан, алардын адамгерчилигин дагы тартышыбыз керек. Көбүбүз кийимин алып алдык дагы лепилдеп жүрөбүз. Окшош болсо, жарашса жарашпаса. Биринчи кезекте жүрөк таза болуш керек. Ошондо ошол мамлекеттерге окшосок болот. Мен сиздин сөзүңүзгө 100% кошулам. Кудай кааласа, ошол кыргыздын бир томолок ташын дагы бөтөн жака бербей, иштетпей, өз кызыкчылыгыбызга иштете турган күндөр келет деп айтып жүрөм. 10 жылдан ашык болуп кетти. Бүтүндөй кен байлыктарды иштетүүгө мораторий жарыялашыбыз керек dedi. Мына ошол Каракөлдөн депутаттыкка талапкер болуп чыккан мына Назгүл деген Ишенкулова деген кызыбыз отурат. Мына Назгүл. 4 жайда. Ишеналия, мына. 1,5 миң киши колдоп, ошо кишини колдоп бердиңиздер депутат. Депутат кызыбыздар, депутат. Ошол. Болсун, амин деп, кийинкиде дагы колдоп бериңиздер. Мына ошо кызыңыздар менен чогуу биз Шамбисайга бардык. Кадамжайдагы алтын кен чыккан жер. Эл деген 2 тоонун ортосуна батпай калды. Видеосун көрүп атасыздар. Эл көтөрүлсө токтотойт экен го баары. Көтөрүлбөйт. Эгер сиз менин жумушканамдагы, ишканамдагы директорум мага ушундай каршы чыгып атат, ушул адилетсиз болуп атат деп өзүңүздүн кесиптештериңиздерге кайрылсаңыз, бирөө да сизге кайрылып келбейт. Сөзүмдү ушуну мен аяктайм. Ол чымчыктар бар экен да, 1000 деген чымчык отуруп алып бирөө сайрап атат, ушул эжекебизге окшогон бир чымчык чыгып айтыптыр да, айланайындар, мына кыргый күндө келип бирден алып кетип бартат. Кыргый жалгыз го. Биз 1000 дегенбиз. Түшүнөсүзбү? 1000 деген саныбыз бар. Эгер ошол кыргый келатканда баарыбыз биригип кыргыйга кол салсак, ал да качат. Десе туура айтат деп ушундай бизге окшоп чогулуш өткөрүп алып кол чабышыптыр ба, канаттарын каккылап. Анан ушул чогулуш бүткөнчө эле кырдан кыргый келатканын көрүп калат дагы. Баягы чымчыктардын баары канаттын башын киргизип алып, канаттын ачына. Кыргый шуу учуп кеткенден кийин акырын биринен бири сурайт дейт. Кимди алып кетти депчи. Көрдүңөрбү? Мына убада ошол жерде болгон. Баарыбыз чогуу каршы турабыз деп. Ошол сыяктуу кимди алып кетти. Эмне болсо дагы ушул кыз жабыр тартсын, мага тийбесе болду деген сөздү токтотушубуз керек да, кыргызым. Коштанга тийди, эртең сага келет. Бүрсү күнү сага дагы келет, анын эртеси күнү дагы келет. Сага кезек келет баары. Адилетсиздикти көргөн болсок, келиңиздер, баарыбыз биригип туруп, бир муштум, бир билек, бир тилек болуп токтотконго аракет кылалы. Ошол күндөрдү жараткан бизге жазган болсун, ошол күндөрдү сиздер менен чогуу көргөндү бизге дагы насип кылган болсун. Эми бата тилейбиз, ар бир жерден жакшы бата тилеп кетебиз. Кененирээк сүйлөшсөк болмок, бирок убакыт өтө аз. Ассаламу алейкум атаган Имсанбаевич. Алейкум ассалам. Биздин Каракөл шаарына куш келипсиз. Мен сизге суроом деле жок, бир калып тилек айтып коеюн. Ушу аксакалдардан баштап жаштарга дери бир үмүт менен жашап келатабыз. Ошо аксакалдардын, жаштардын үмүтүн аттаганга жолдон бол. Жолуң шыгыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун. Эли журтуң менен бар бол, төөлүккө бир бол.